Программа азулантабыз жергиликтүү кабарлардан айрым шаарларда мэрди тандоо чоң машакатты жаратууда. 2 ай мурун жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун өткөнүнө карабай, кеңештин регламентин аныктоо, төрага жана анын орун басарларын шайлоо улам создугуп жатат. Эгер төрагаларды тандоо улам жылдырыла берсе, Боршайком шаардык кеңештерде мөөнөтүнөн мурда таратыларын айтууда. 11 каналдын кабарчысы Айгерим Жанкул шылтоосу көп болуп жаткан шаардык кеңештеги оюндар тууралуу кеп салат. Айгерим, айтсаңыз, кала башчысы жок болуп жаткан кайсы шаарлар экен? Рахмат, мэрди шайлай албай жаткан шаарлар 7 болуп саналат. Кадамжай, Кант, Айдаркен, Карабалта, Кемин, Ташкөмүр жана Чолпон Ата шаарлары. Эң башкысы себеп буга кворум жок деген жүйө келтирилүүдө. Мындан тышкары Жалал Абад менен Таластагы шаардык кеңештин төрагалары дагы тандала элек. Таласты айта турган болсок, бул жакта депутаттар улам жыйынга кечигип келгендигине байланыштуу жана ушундай шылтоолор менен төраганы шайлоо улам барган сайын создугуда. Бир эмес 4 жолу жыйынга чогула алышпады бул депутаттар. Мындан тышкары Жалал Абад шаардык кеңешинде болсо айрым экинчи тарап, тактап айтканда, сотко кайрылган эң биринчи шаардык кеңештин жыйыны мыйзамсыз өттү деген жүйө менен. Ошондуктан соттун чечими чыкса, эгерде мыйзамсыз болду деп тапса, анда кайрадан депутаттар шайланышы мүмкүн. Мен азыр ошол жогоруда белгилеп өткөн шаарларда канча мандат каралган, анан кайсы фракциялар экендиги туурасында маалыматты билүү үчүн төмөндөгү инфографиканы көрүүнү сунуштайм. Шаардык кеңешке төрага жана мэр шайланбай жаткан айрым шаардык кеңештер. Айдаркен шаардык кеңешинде жалпысынан 21 мандат каралган. Бул мандаттар төмөндөгү партияларга таандык: КСДП Кыргызстан, Республика Ата-Журт Мекенчил, Өнүгүү Прогресс, ал эми мэрлик кызмат кылуучу социал-демократтар партиясы Абдыразак Козубаевди сунуштоодо. Кадамжай шаардык кеңеши жалпысынан 21 мандат. КСДП Республика Ата-Журт, Кыргызстан, Ата-Журт Мекенчил партияларына таандык. Карабалта шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат бар. Бул мандаттар КСДП, Эламан, Республика Ата-Журт, Акшумкар, Кыргызстан партияларына таандык. Карабалтанын мэрлик кызматына болсо социал-демократтар партиясы Данияр Шабдановду көрсөтүүдө, Акшумкар болсо Кубанычбек Жамболотовду түртүүдө. Кемин шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат бар. Мэр болууну каалагандар Иманкулов, анан азыркы мэрлик кызмат аркалап жаткан Талабек Досов талапкер. Ташкөмүр шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат. Мэрлик кызматка 3 талапкер атсалышууда. Социал-демократтар партиясы Шамшарбек Чойбековду, жеке ишкер Тимур Колоев сунушталууда. Ал эми Өнүгүү Прогресс болсо Шайлообек Кубатбековду көрсөтүүдө. Чолпон Ата шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат. Бул мандаттар Табылга, Республика Ата-Журт, КСДП, Улуу Кыргызстан, Кыргызстан партияларына таандык. Айгерим, бирок улам мэр жана төрага шайланбай создуга берсе, кандай чара көрүүлөрү жазылган? Тиешелүү мыйзамда бул учурда кандай жолдор менен чечилүүсү керек экен? Ооба, жергиликтүү кеңеш туурасында мыйзам бар эмеспи? Ошол мыйзамда эгерде мэр шайланбаса, 2 жолу төрага да шайланбаса, анда кайрадан депутаттар кийинки шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Же болбосо мыйзамга ылайык жогорудагы шаардык кеңештерде кайрадан шайлоо өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы президентке кайрылмакчы жана президент өзүнүн чечимин чыгарат. Тактап айтканда, төрага шайлоо улам кийинкиге калып жатышы бул мыйзамга каршы келбейт. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, эми эле инфографикада көрсөтүлгөндөй Карабалта шаарынан 2 талапкер көрсөтүлүп жатат, бирок ошо эки талапкердин бирөөсү бул ирет 3-чү ирет мэр болууну каалоодо, бирок бүгүн эле ошол Карабалтанын айрым жашоочулары маалымат жыйын өткөрүшүп, аларды жактаган болсо, ошол учурда юрист бул адамга карата кылмыш иши козголгондугу туурасында мындайча маалымат менен бөлүштү. Азырынча бул деген Шабданов Данияр сотто болуп аткан процесстерди препятствовать этип, объективный кароого препятствия кылып, ошону мыйзам ченге каратыра албай атат да. Бул деген ошонун далилдеген факты Верховный соттун постановлениясы менен 2 приговор, оправдательный приговор чыгыптыр районный соттордо. Ошо районный соттордун туура эмес Верховный соттун эмес чечими менен табылып, аракеттеринде
на самом деле эме тиги кылмыш иштери бар экенин көрүп кайра жаңы кароого жөнөтүлгөн да. Бирок ошол кала башчысын тандоо жана төраганын ким болоорун аныктай албай жаткан партиялардын аракеттери негизи кандай болууда? Албетте бул эң башкы суроо болсо керек. Ошол шайлоого атсалышып жаткан партиялар жетекчини шайлоодо жыйынга келбей калышы, же болбосо ар кандай шылтоолор менен өзүнүн добуштарын бербей жатышы, өз ара бир партиялардын ичиндеги соодалашуу деген сөзүн серепчилер айтышууда. Жергиликтүү кеңештер боюнча серепчилердин пикиринде ошол депутаттардын арасында жеке ишкерлер да бар, банк жетекчилери, жеке ишканалары бар адамдар дагы бар. Айтор биз күтүп жаткан президенттик шайлоонун утурлай дагы ар бир партия өзүнүн позициясын бекемдөө максатын көздөгөнү бул жерде жашыруун эмес дешет серепчилер. Мен айта кетчү нерсе, кечээ 6 февралдан тарта ошол шайлоонун жыйынтыгы чыкпай жаткан, же болбосо мэрди тандай албай жаткан партиялардын ар бирине акыркы жолу шанс, же болбосо мүмкүнчүлүк берди. 22 февралга чейин ошол жогоруда мен санап өткөн 7 шаарда кайрадан мэрди шайлоо боюнча өзүнүн мөөнөтү белгиленди. Эгерде бул учурда дагы мэр шайланбай, шаардык кеңештин төрагасы тандоо болбой калса, анда бул шайлоо өттү деп табылбайт. Мендеги маалыматтар. Рахмат Айгерим, мэр менен шаардык кеңешке болгон төраганы шайлай албай жаткан айрым кеңештердеги жыйындар туурасында кесиптешим Айгерим Жаныкул баяндады.